ушул умраны токтотуп турайын, эми Кудай ошактан берген соопту ушул жерден деле берер деп. Батырбек Молдалиев Сузактын Актоок айылынын тургуну. Ал умрага барам деп 5 жыл топтогон каражатын айылдын муктаждыгын чечүү үчүн жумшап жатат. Молдалиев чакан гана ишкердик кылып, келинчеги менен умрага барууну пландаган. Быйыл умра сапарын токтотуп, келинчеги менен кеңешип, зияратка деген акчасын айылына жумшоону туура көрүшкөн. Мен дагы байбичем алып умрага барсаммы деген ой 5 жылдан бери бар эле да. Же анан мынау 500 метр аралык. Ушул кыйналган жеричи. Ушул 500 метр аралыкты жылда чабышат да. Чабабыз. Жылда чабабыз, жылда эле бир айдан камыш басып, чөп басып, мына баш жактан кое берген 100% суу ушул лырага баргандан кийин 50% болуп, 50% суу жок болуп кетет да потеря. Сиңип кетет, бияка түшүп кетет. Ушинтип көп жылдан бери эл кыйналганда мындан. Жылда чабышат, жылда суу толук жетпейт. Анан өзүмчө ойлонуп көрүп, 5 жыл мурун мен көп чиновниктерге да баргам, депутаттарга да баргам. Ушуну 1 километрди оңдошуп койгула. Кетсе 2 миллион акча кетет. Зато мына 300дөй түтүн жашайт. Ушул менен жашайт да. Көбүнөн эле майнап чыкпады, пайда чыкпады. Бекер эле сөз. Анан быйыл дагы кыйынчылык келип калбасын деп анан жазда өзүм эле чечим чыгардым мен. Ушул умраны токтотуп турайын, эми Кудай ошактан берген соопту ушул жерден деле берер деп, ушул аралык 500 метр. Жанакы поворотко чейин, ошол жерге чейин 100дөн ашык лоток кетет. Ушинтип бир жума болду баштаганыбызга. Мен өзүм эле бирөөдөн акча сураган да жокмун, айылдан да сураган жокмун, өзүмдүн иштеп аткан кыздарыман да сураган жокмун. Эч кимден сураган жокмун. Анан өзүм каражатымы 5 жылдан бери топтогон каражатымы завод менен сүйлөштүк. Күнүгө ушул бир машинадан алып келебиз, кран менен жалдап. Алып келип, ал азы келет, аз дагы коюп берет. Ушул анан элдин ушул арыгын бүтүрүп берип койсом, айылдын бир кичине болсо да маселеси чечилет деген ойдомун да. Ал жашаган айылдагы суу арыктары көйгөй болуп, элдин бакчасы менен там аркаларына суу жетпей, кыйынчылык болуп калган. Эми Батырбектин жардамы менен арыктарга курлар коюла баштады. Жарандар арасында сыртка чыгып саякаттоо күч алып, өлкөгө инвесторлордун катары азая баштады дейт каарманыбыз. Үйдө отуруп эле бир күн ушундай кылам дедим. Баштайм мен эртең дедим. Мен кыздарым да колдойт, аялым да колдоду. Анан элге айттым, ушундай кылайлы. Жок дегенде мына арыкты лоток жата турган жардам бергиле десем болуптур деп бир добуштан эле ушу 4-5 күн болду, 5-6 күн болду баштап. Ушу түштөн кийин болгондо күтүп калышат. Күнүгө бир рейс алып келем. Иштен кел айтып ала келем. Азыр 30% бүттү. Мен муну 10 күндө бүтөм, Кудай буйрса. 10 күндө бүтөмүн. Бүткөндө ошол 500 метр жак ошо башынан кой берген суу эми Кудай буйрса келип көрөсүздөр. Эл муктаждыгы чечилип калабы дейм да, себеби мынакка кетип калган суунун бардыгы жоголбой түз кетет да. Эми муну кылбасак, азыр мына элдер кыйналып чапмактагы да бир айдан кийин жери камыштар өсүп, анан суу мынакка онон эле көрдүңүзбү? Онун сиңип кетип калат да, ылдыйынан суу өтпөй калат дагы. Анан жана помидор, картошканын эгиндери анан жадагандан айла жок анан. Булар жалаң ошол ылдыйка айылдын баарын огородуна кетет. Только огородуна кетет. Ушул аралыкта кыйналышат да жылдачы. Анан эми суу келе экен да. Азыр муну эми жок, суунун аракка жыйып койгонбуз. Могу лотоктун башы ошол жерге жеткен да, этегинде бүтүрөбүз, анан кое беребиз. Анан эми мен бүткүл эле кыргыз элине кайрылгым келет да, азыр мынакей түштүк жергесинде бир жума 10 күндөн бери апат келди. Бул Кудайдын сыноосубу ким билет? Ушундай кыргыз элин ушундай көрөйүнчү бир. Кыргыз эли бир өзүн колдоп кете алабы, же көз жымды кылып чет жака саякаттап эле жүрө беребизби депчи. Азыр эми карап турсаңыз, чет өлкөгө саякаттаган ушунчалык көбөйдү. Биздин миллиарддаган акчалар кетип атат, таап атат кыргыздар. Азыр ар бир айылда 3-4 кыргыз жигиттер бар. Бир айылда оңдоп коем деген. Демилгечи жок. Андан көрө кеттик. Дубайга барабыз, же Шри-Ланка, же Малайзияга барабыз, же Италияга барабыз. Ойноп келе калалы. Бир ойноп келиш үчүн 2 адам бара турмузда 1,5 миллион акча кетет. 1,5 миллион акча менен 1,5 километр бүтөт экен. Арык. Бир эле адамдын саякаттаганы мененчи
Айылдын эли кара жумушун өздөрү аткарууда. Арыкты тазалап, келген курларды жаткыруу булардын милдети. 1,5 миллион акчасын умрага барбай элдин керегине жумшап жаткан жердешинен башкаларда өрнөк алса болоорун айтышууда. Тоқ айылы узактан Кыз көлдөн бер жагы Актоок болуп эсептелет да. Анан бул жерден биздин элдердин жашоосунда бөлөк каналчалар, бөлөк атайын мамлекет тарабынан атайын таза суу менен камсыз кылган мурда болгон эмес. Эми башталып, эми болуп атат. Анан айрыкча тиричилик өткөзүш үчүн эшигинин алдындагы бакчаларын, он сотиктен жерлери бар. Кыскасы жашоо үчүн айырга мөмө-чөмө бир нерселерин өстүрүп бактырат. Сөзсүз суу керек да, айылга суусуз болбойт. Анан биздин бул суунун источниктерин мындан жогору 1 километр, 1,5 километр жогору жактан чыгат, жерден чыгат. Анан ошо чыккан суулар мунун сууну бойлоп кетет дагы. Бул жерде жолго жакын болгон үчүн мал жакында басып, буларды бүт барып булгап, жолдон суу кыскасы расход болуп кетип, элдин аягына чейин чыкпай калат да. 1,5 километрде ошого чыгат экен. Эми азыркы мезгилде биз мурдакыдай эмес, азыркы жашоодо ар ким өзү үчүн камырып атканда кандайдыр бир пайда чыкмайынча ал кимдир бирөөлөргө бир нерсе кылайын дебей калды. Калп эле жасалма имандуу дегенибиз менен нысабыздан ажырап калдык. Азыр ушул жаштагы бул өтө карып кеткен жок. Орто жашта деле жетип эле орто жашта. Ушундай адамдар, ушул адамдардын көңүлүндө эл үчүн деген аракеттер Кудайга миң калла шүгүр. Өзүбүзчө элде дагыям бар экен эл үчүн ойлогондор. Бул чыгым азыр 1000 сом кетирип коюш кыйын. Ал ушуга ушунча чыгымдарын кетирип атканына ыраазы болуп атабыз. Элден дагы ушинтип эми ушу сабак болуп, элден кийин ким мындан кийин көрүп, бул эле бул эмес, бөлөк жерлерде дагы кыйналып аткан элдерге сөзсүз эле эртең элдерден бир нерсени үмүт кылбастан таңуулап, же мени бир шайлоого, же депутаттыкка, же кандайдыр бир үмүткөр болбостон элдерге жөн эле жардам бериш үчүн аракет кылып аткан адамдар көбөйсө, анда мамлекетибиз тез эле Кудай кааласа өсүп өнүгүү жолуна жакындайт. Элдер кыйынчылыктан чыга баштайт. Суу илгертен бери келип атат, ушул арыктын нугу менен эле келчү өзү. Бирок айтып атам го, 50%ке жетпейт эле, этегине жетпей да калат эле суу. Эми Кудай кааласа ушул неме менен айылдын этегине чейин жетиши мүмкүн. Суу көп бияқта. Суу көп. Агород сугарылат. Агород сугарылат. Даже биздин тооктордон бери ичет ушул сууну. Ушул. Анан биз рахматыбызды айтып атабыз ушу Батырбекке. Батырбек деген жигит ушу Жалал Абад облусу боюнча жылына 500гө чукул жаран ажылыкка барса, ал эми кечи ажылыкка умрага зыярат кылганы баргандардын саны так эмес. Кошумчалай кетсек, 1 ай мурун Кадамжай районунда да 76 жаштагы тургун Нурхан Кочкорова ажылыкка деп чогулткан акчасына 2 айылды бөлгөн Ак суу дарыясынын үстүнөн көпүрө салдырып, жергиликтүү элдин көйгөйүн чечип берген болчу.